Саламатсыздарбы? Бизде конокто кинорежиссер Ибадулла Ажибаев. Агай кош келипсиз студиябызга. Алгачкы суроом ошол сиздин Туркияда жеңишке жеткен мугалим тасмасы тууралуу болмокчу. Кантип гран-прини алып калдыңыздар? Саламатсыздарбы? Жакшы. Гран-прини алып калганымдын себеби бул фильм, документалдуу фильм, документалдуу даректүү деп коебуз кыргызча, даректүү тасма. Мен фильмдин ушу кооз тартылган эмес, каарманымдын ушунчалык баатырлыгы боюнча ошондуктан алдым го деп ойлойм да. Себеби бул документалдуу фильмде каарман керек да. Каарманың менин баатырым, каарманым өзгөчө болуш керек. Ал каягы менен өзгөчөлөнөт. Патриоттук жагы мененби, адамдык сапаты мененби, жолго жасаган эмгеги мененби, ошол жагы менен да. Ошол бул жерге эл аралык кинофестивальда бир эле ошол Түркиядан отурган эмелер болбойт, жюрилер болбойт. Бул жерде дүйнөнүн бардык жагынан келет. 7-8-9 жюри болсо, состав бирөө Франциядан болот, бирөө Кыргызстандан болушу мүмкүн, бирөө Түркиядан, бирөө Өзбекстандан, бирөө Россиядан болушу мүмкүн, бирөө Италиядан болушу мүмкүн. Ар жактан келет да. Ал жерде бизде кыргызчылык деген жок, ал жерде естественный тандоо болот да. Сиз жанагы чыныгы жашоону чагылдырганыңыз үчүн ошондой жогорку жеңишке жеттиңиз. Анан сиздин репертуарыңызда жанагы жогоруда өзүңүз айттыңыз 3-4 кино бар деп. Анан ошол негизи каармандарды тандап атканда сиз эмнелерге көңүл бурасыз, анан кантип тандайсыз? Мен эң негизгиси мен ошол каарманымдын эл арасында каарман издейм да. Өзгөчө болуш керек. Ал кандайдыр эмгеги менен өзгөчөлүнүп туруш керек. Же кандайдыр бир өнөрү менен өзгөчөлүнүп турушу керек. Же кандайдыр бир эмгек ошол өзгөчөлүгүн тапкандан кийин мен ошол каарманым менен бир жума, 10 күнбү же бир айбы ошону менен чогуу туруп, чогуу сүйлөшүп, аны мен толук орусча айтканда изучать этишим керек, изилдешим керек. Аны билип туруп, анан ал актер эмес да, сразу эле ойноп бере албайт да. Бул жерде сага ойнобойт, ал жашаш керек. Жан дүйнөсүн ачышыңыз керек. Жок, жан дүйнөсүн ачам. Аны ачканга чейин, аны тасмага түшүргөнгө чейин мен аны көндүрүшүм керек. Аны мен камерага көндүрүшүм керек. Аны мен сүйлөп көндүрүшүм керек. Ато камераны көрсө калтырап калгандар бар да, туурабы? Эч нерсени айтпай калат. Кээ бирде мындай өзүнчө хитрости бар. Камераны включать этип коесуң дагы, как будто камера өчүктөй болуп аны менен сүйлөшүп, анан ички дүйнөсүн чыгарып алышы мүмкүн. Ал камера өчүк сүйлөй берет да сагачы. На самом деле камера өчкөн эмес. Камера тиякта тартып жатат. Ошентип ар кандай ыкмалар бар да. Ошо сен анын жан дүйнөсүн алып, чыныгы жашоосун алып чыгыш үчүн ошондой ыкмалар бар да. Анан аны көндүрүшүң керек. 2 күн 3 күн жөн эле орусча айтканда холостой эле тартып жүрүш керек. Мен тартып жатам деп камерага көнөт да анан. Көнгөндөн анан чочубай калат да, анан сен берген вопросту, анан сен өзүң ошонун жасап жаткан ишини, же болбосо эмнеси болсо ошол моменттерде сен тартып калышың керек. Жана жеңишке жеткен мугалим тасмаңызды мен көрүп чыктым, бирок элдин баарына деле кызык, баары билгиси келет. Ал тасманы тартып атканда сиздин максатыңыз эмне болгон? Анан ошол кино толук жана миссиясына жеттиби? Биринчиден мен ошол каарманды кантип таап калдым, ошонун айтайын. Мен эң биринчи белгилүү режиссер, мугалим Темир Бирназаров деген бар. Мен ошол Темир Бирназаровдун мектебинде окудум 1 жыл. 1 жыл окуп туруп, анан 1 жылга канаттанбай 2 жыл, дагы 1 жыл калып окудум да, 2 жыл окудум. Ошондо дипломный работамда, дипломдук жумушумда мен фельдшер жөнүндө аялдар жумгалдагы тарткын ошолорду билип калдым дагы, ошолор жөнүндө тартып келейин деп бардым. 2 аял ат менен жүрөт. 7 айыл бар. 7 айылды тейлейт. Кышын жазын дебейчи, машина жүрбөйт, ал жерде эме жок, шарт жок. Ошондо ошол аялдарды тартып, фельдшер аялдарды тартып жүргөндө, ошол бир кичинекей Кең суу деген айыл, бир 30дай түтүн болсо керек. Ошол Кең суу деген айылда кичинекей мектеп болду. Мектепке балдардын ден соолугун текшерип барып калды фельдшерлерчи. Ошону тартып жатсам, мугалим өзгөчө мугалим да, такыр башкача да.
мен купулмактуу болду да, анан ошол жерде анан ошо мугалим менен сүйлөшө кеттим дагы, сиз жөнүндө кино тартайын десем, так секирди. Эмне сиз менин жаман жагымды көрсөтөйүн дейсизби, мектептин начарын көрсөтөйүн дейсизби, эч ушундай шарты жокту көрсөтөйүн дейсизби дейт. Мен айттым, жаңылышасыз дедим. Мен заказ менен тартпайм андай дедим. Мен сиздин, сизге окшогон патриотторду, сизге окшогон ушундай элди, мекенди сүйгөндөрдү, келечек муунду тарбиялагандарды алып чыгайын деп жатам дедим. Десем болбоду. Анан телефонду таштап кеттим. Бир 3 ай 4 ай өттү окшойт. Жок. 5 ай 6 айдан кийин анан өзү чалып калды. Уже бышып жетилди окшойт да. Ойлонду. Ойлонду окшойт. Анан келе бериңиз деди. Анан барып анан тарттым анан. Кышы 1 жыл бою тарттым. Кышында тарттым, жазында тарттым, акыркы коңгуроо барып тарттым, күзүндө тарттым. Ошентип 1 жылда ошонун агайдын эмгегини ошону көрсөтө алдым да. Анан ошол фильмде деле көрсөңүз айтат, өзү университетти кызыл диплом менен бүткөн мугалим. Кызыл диплом менен бүткөн. Анан ошол университетте калып мугалим болуп иштеген ошол каарманым баарын таштап өзүнүн мекениге барат. Кичи мекениге. Жумгалдын ошол Кең суу деген айылга. Жаш балдар 1-класстан 4-класска чейин өзүнүн 2 бөлмөлүү үйүнү мектеп кылат. Ошол жерде балдар алыскы башка мектепке барса алысыраак. Жазында жайында бара берет. Акышында кандай кар басып калат, жол жабылып калат, анан карышкылар бар, башкалар бар дегендейчи. Ошонун анан чыга албайт да, ошонун баарын ойлоп, анан ошол мектепти ачып, 1-2, 3, 4 классты бир эле класста чогуу окутат. Анан мага эң жакканы барганда ошол мектепти гимн менен ачат экен. Ошо мектепте 1-класстан баштап эле патриоттук сезимди жүрөгүнө берип жатат жаштарга, келечектеги балдарга. Гимн менен баштайт экен. Бул жерде 2 комнат үйүнү мектеп кылып койсо, бул жерде 1 комнат үйдө временкасында өзү жашайт да. Ошол жерде улагы, мышыгы менен чогуу жашайт. Ошол интересный киши да. Анан ошол жерде 10 метр чыкпайт. Как положено, галстук, портфелин алып мектепке мугалим, интеллигент болуп барат. Анан ошол жерде жок дейт, ким бар ким жок деп 1, 2, 3, 4 класста. Ушунчалык да керемет агай да, керемет агай. Көрсөңүзчү. Бул фильм, бул мен тасмамды Россияда көргөндө, Россиядан 2 жерде Нилави ишти. Анан ушунчалык көрүп алыптыр. Мени эмеге бардым, Екатеринбургка барганда анан дагы бир шаарга фильмди көрсөткөн программа түзүп коюптур да. Россиялык дагы бир режиссер мугалим жөнүндө тарткан экен, мен дагы тарткам да, анан экөөбүз бардык. Аныкы эмес, мен тарткан тасманы көрүп алып мугалимдер ошол жерде ыйлап ишти да. Көрбөсүңөр дейт, бизде бардык достатка бар болгону менен дейт. Көрдүң, эч нерсеси жок жерден ушундай патриот чыгып тарбиялап жатат депчи. Каарманымдын өзгөчөлүгү, каарманымдын баатырлыгы ушундай жатат. Демек сиз азыркы замандын дүйшөнүн 21-кылымдын дүйшөнү деп койдум. Телефонума да жазып коем, дүйшөн дейм. Чалса сразу дүйшөн деп чыгат. Ар бир жаралган жанагы чыгармачылык адамдын жана баласындай эле болуп калбайбы? Сиздин ошол 3-4 кино тартым дедиңиз, жана жетишкен ийгиликтериңиз анан канча сыйлык болду, каяктан алдыңыз аларды? Мен ушул биринчи дипломду оротон болчу да, ал фестивалдарга кеткен жок. Анан экинчи тарткан тасмам ошо мугалим болду. Мугалим болсо 6 эң башкы байге, орусча айтканда, гран-прини алдым. 14-15 диплом алдым. Гран-прини биринчи Кыргызстан кыска метраждуу фильмдердин өлкөсү дегенде ошол жерде эң биринчиликти алдым. Сыйлыкты, башкы сыйлыкты алдым. Андан кийин эле Казанга бардым. Казанда 40 мамлекеттен катышкан эме болду. Бир фильм, бир 100дөн ашуун фильм болду окшойт да. Ошондо кыска метраждуу фильм боюнча, даректүү фильм боюнча эң башкы байгени мен алдым. Андан эле эмеге Кавказга бардык, Кавказдан дагы эң башкы байгени мага беришти. Анан
Германияга учуп кеттим. Германияга да ошол мен тарткан тасмам өтүптүр да фестивалгачы. Анан ошол жерде бир жума жүрдүм. Ошол жерде дагы Кыргызстандан жалгыз эле өзүм да. Ошол жерден дагы эң башкы байгени берди. Сыйлыгын да берди, акчалай да беришти, ошондетипчи. Анан ошентип 6 чоң башкы байге, анан 13-14 диплом алдым да. Сиз өзүңүз сценарий жазып, өзүңүз тартып, өзүңүз режиссер болосузбу же кандай? Өзүм сценарий жазам да, өзүм режиссер болом. Тарткан операторуңуз бөлөк? Оператор, профессионал оператор да алам. Жана бизде кино тартуу, айрыкча бизде азаптан кени каражат өтө көп талап кылынат. Сиз кайсы акчаңызга, кайсы кирешеңизге ушундай чыгармаларды жаратып жүрөсүз? Мен эң туура, эң актуалдуу суроо бердиңиз. Бул режиссерлордун кендирин кескен акча, каржы жагы да туурабы. Мен биринчиден өзүм гезиттерим бар. Гезиттериме 24 жыл болду. Ошондон түшкөн өзүмдүн ошо кирешемден колдонуп тарттым. Ошо тартып жүрүп, анан ошентип ушу тасма белгилүү болуп кеткенден кийин, бүт дүйнөгө тарап кеткенден кийин, дүйнөлүк эл аралык фестивалдардан сыйлыктарды алгандан кийин үчүнчү фильмиме, бул үчүнчү фильмим тоже фельдшер аял доктор апа деп коет. Айылда доктор апа дейт да. Сузактан тарттым, 68 жаштагы аял. Ушундай. Ушуну Кыргыз кино департаменти каржылап берди. Ошол менен тарттым да. Анан жанагы тасманы тартпадым беле, мугалимди. Мугалимди тартканда ушу мугалимге эмгек сиңирген наамды берди президент. Мурдагы президентибиз. Андан кийин Марлен Маматалиев деген депутат бар экен. Аябай мага жакты ошол жигит. Ошол жигит ошого мектеп куруп берем деп жатат азыр. Ошол эмегечи, айылдагы. Анан мен фильм ушундай каарманым ошондой болгондон кийин анан ошо Марлен Маматалиевке бир жолу ыраазы жылында айтып коеюн дедим да. Мен тарткан тасманан кийин ушундай таасирленип, ал дагы өзүнүн патриоттугун көрсөтүп жатпайбы? Анан ошондон мен дагы бир фильм тарттым эле. Кандай десем, ушу жакшы жигит экен, ойлонбой туруп эле жардам берем деди, билбейм, берсе керек деп ойлойм. Ошол. Сиздин жана сиз тууралуу маалыматтарды окуп жатып, кесибиңиз гинеколог экен, медицина тармагында дарыгер болуп иштеген экенсиз. Анан киного кандай келип калдыңыз, качан келип калдыңыз? Мен өзүм эң алгачкы сүйүп тандап алган кесибим бул врачтык кесип. Мен 87-жылы бүткөм. Ал убакта мед институту эле, азыр мед академия болуп калды. Ошону бүтүп туруп, анан айылда иштедим. Анан 2 жыл анан ординатура деп коет, клинический ординатураны бүттүм. Анан институт онкологияга келдим. Онкогинеколог радиолог болуп иштедим. Онкогинеколог радиолог деген бул аял затынын ушу шишик жагы, рак оорулары жагынан дарттарыны дарылоо. Ошол жерде ошо окуп иштеп жүрүп, анан 97-жылдары вакуум болуп калды, информационный. Ошондой Буйзуров деген гезитин ачкам да. Окуп жүрүп, иштеп жүрүп, анан ошол карасам аялдарды дарылоо бул психолог болуш керек экен, өтө эле татаал экен да. Анан ошентип университетке барып тапшырдым дагы, улуттук университетке. Тапшырып туруп кечки окууну окудум 2,5 жыл. Психолог болуп жүрүп анан ошентип жүрүп анан мен троллейбуста экен, билбейм, Жаныш Кулманбетов көрүп калып мени. Өңүм жагып калды, бир каарманыга туура келип калдымы билбейм, анан ошентип тасмага чакырды да. Актер катары чакырды. Мындай башкы роль эмес, эпизодто буларды. Анан ошентип Жаныш Кулманбетовдун бир 3 фильмине тартылдым. Анан Темир Бирназаровдун 1 фильмине тартылдым. Ошентип жүрүп, анан кызыгып жүрүп, анан менин бир досум бар, Өмүралы Тойчиев деген сүрөтчү, таланттуу сүрөтчү. Ошол айтып калды. Темир Бирназаров мектеп ачып жатыптыр.
1 жылдык курс экен, ошол жерде режиссерлукту дайындайт экен деди. Бир көрбөйсүңбү деди. Макул деп анан экөөбүз бардык. Экөөбүз барсак анан сүйлөшүп баарлашып отуруп анан орусча айтканда беседасынан өттүм. Канча жашта бардыңыз ошондо? 57-мде бардым окшойт. 57 жашыңызда сиз кино тармагына бардым. Келдиңиз. 58-мде фильмим чыгып кетти бүт жака. 60, азыр 61-дем. Медицинаны таштаганыңызга өкүнбөйсүзбү? Мен таштаган жокмун да. Медицинаны мен пенсияга чыктым да. Радиологдор деп коен, радиологдор бул рентгенологдор сыяктуу эле. Аялдар 47 жашында чыгат, эркектер 50 жашында пенсияга чыгат. Мен пенсияга чыгып, ардактуу пенсияга чыгып, анан кийин уланттым. Дагы бир маалымат окудум, жанагы поэзия жаатында да иштеп өзүңүздүн эмгектериңиз бар экен. Бул талант каяктан келди сизге? Ата энеңизденби? Же өзүңүздө бир кандайдыр бир өзгөчөлүк барбы? Эми бул медицинада мындай деп коет да, кайчылаш деп коет да, кайчылаш генетикачы. Апасынан, энесинен балага өтөт, атасынан кызга өтөт да. Мындай талант жагы барбы, же болбосо мындай өңдүн түспөлдөш жагы дагы ошондой да. Ошо мен өзүм энем анча-мынча кошуп айтып калат да, ырларды же болбосо бата бергенде айтып калат да. Мүмкүн ошол жактан келсе керек. Андан сырткары талант деле болсо керек да, мага талант деле берген талант болсо керек. Андан дагы сырткары сөзсүз түрдө поэзияны сүйүп окуйсуң. Бирок анан мен Араматылык Байдулла Сарыногоев атактуу гениалдуу акыныбыз, ошону менен 8 жыл жүрүп калдым. Иштешип калдыңарбы же кандай? Иштешкен жокмун, шакир сыяктуу артынан ээрчип жүрдүм. Ээрчип жүрдүм да. Үйүнө бардым, больницада онкологияда келип жатып калды. Ал жерде чогуу жүрдүк, ошол жерде дагы аябай көп баарлашып жүрдүк да. Анан менин китебиме баш сөз жазып берген. Ак калпакты кие бил, ала тоо элин сүйө бил, акындык жагың бар экен, алдыга койгон ой тилеңди ойдогудай сүрө бил депчи. Сиз жазган чыгармаларды азыр Кыргызстанда белгилүү ырчылар ырдап жүрөт экен. Жалпысынан айтканда канча ыр жаздыңыз? Алар азыр мындай китеп түрүндө сатууда барбы? Мен 2002 китеп чыккан. 2002-жылы чыккан. Ырлар жыйнагы. Аны ошондо почта аркылуу таркап кеткен да, мен өзүм кез чыгаргам да, ошону таркап кеткен да, ошондон эле поэзия сүйүүчүлөргө же композиторлордун колуна тийип калса керек. Мен өзүм билбейм ким чыгарганын делечи, кийин анан байкадып, кийин анан билип калдым да. Даже мен бир ырымды бирөө чыгарыптыр, авторун да билбейм, башкасын да билбейм да. Анан ошол эмне дедим эле, ошол композиторлор менен иштешип, ошолор кийин иштеше баштадым. Алар менин китебимден эле алып калышты да. Белгилүү композиторлор. Эме Атайбек Бөдөшев ал чыгарды. Анарбек Сардарбеков деген ырыма чыгарды. Өсөр Козуев чыгарды. Анан Аскар Карыбаев чыгарды. Шарипа Кемелгазиева чыгарды, эмгек сиңирген композитор, белгилүү композиторлор. Алар ошо сөзгө маани берет окшойт да. Ошолор чыгарды. Анан өзүм дагы огон чыгардым. Бир огонум уже ырдалып жүрөт. Кээ бирлер мен авторумду билбейт экен. Өткөндө Жалал Абадтан аялдар ырдап, хор менен чыгып ырдашты. Мага бир досум салыптыр. Аны Садыр Жумашев эмгек сиңирген эме. Эл артиси Садыр Жумашев ырдайт. Аны Алтынай Нарбаева да ырдап калат. Самара Каримова да ырдап калат ошол ырымдычы. Андан башка дагы огонду бар көкөрөктө, пока чыга элек да. Бышканда чыгарам. Кара сөз жагына кандайсыз? Ырды жазат экенсиз. Кара сөз жагына эми
режиссер болсоң, анан өзүң сценарий жазганга туура келет да. Ошол турмуштан, реалдуу жактан алып жазам да. Бул жана биз эфирге чейин сүйлөшүп отурганда убактысы келгенде сүрөт дагы тартам дедиңиз. Бул сизге кесиппи же талантпы, өнөрбү? Биринчиден кесип эмес, кесип болгондо мен сүрөтчү болуп иштешим керек эле. Экинчиден өнөр деле болбосо керек, өнөргө берилип эме кыласың да. Талант болсо керек дейм да, билбейм дагы. Же өнөр же талант айта албайм го, кайсы экенин. Мага ушундай эргүү келет. Эргүү келгенде өзүм отуруп, анан өзүм тарта баштайм. Сүрөттөрдү көбүнчө кайсы жанагы жанрлар деп коет го? Бөлүнөт. Сиз көбүнчө кайсы жагына жакынсыз? Көбүнчө мен пейзаждарды тартам. Мурда адамдарды да тартчумун. Анан намаз окуп калгандан кийин адамдардын сүрөтүн тарткан болбойт дегенди угуп калып, анан адамдардын сүрөтүн тартпай калдым, а пейзаждарды тартам. Бул жерде жанагы өзүңүз дарыгер болуп иштеп жүргөндө адамдын анатомиясына байланыштуу да көп нерсени үйрөндүм деп едиңизби? Ошол тууралуу акыркы жанагы жыйнактарымды даярдап жатам дедиңиз да. Адам аттары боюнча ошону айтып берсеңиз, эмненин негизинде даярдап атасыз ал китептерди? Элге ал менен эмнени жеткиргиңиз келди? Туура, бул ат коюу ар бир эле үй бүлөдө жаңы нарышта төрөлгөндө ат коюу болуп калат да, туурабы? Ат тандоо болуп калат, ысымды тандоо болуп калат да. Шерали Жапаров деген белгилүү ысым боюнча жазган эме бар эле, доктор, каза болуп калбады, ошонун китебин "Сенин ысымың ким" деген китебин алып карадым да, алфавит боюнча эле кете бериптир да, бүт эле кете бериптир, эч кандай эме жок да. Бөлүккө бөлүп же болбосо маанисине карап бөлбөптүр да, жөн эле кете бериптир да. Анан мен өзүм акушер гинеколог болуп иштегем да айылда. Анан ума энелер өзү негизи ат болгондо, бала төрөлгөндө баланын сырткы келбетиндеги өзгөчөлүктөргө карап коюш керек. Мисалы, анар менен төрөлсө анарбай, анарбек же анаркүл, калы менен түшсө калбү, мең менен болсо меңдигүл деп коет да, туурабы? Же калбай деп коет. Же болбосо кулагында эмес менен түшсө сырга деп коет, же топчу деп коет. Топчубай, топчугүл деп коет, туурабы? Же сырга деп коет. Же болбосо Кудайдын кудурети менен волчий пас, зайчий губа деп коет орусча айтканда, мен ментик катары айтып атам. Ошолорду кудурет деп коет, же нышан деп коет, туурабы? Тиши менен түшкөндөрдү бөрүбай, бөрүкул деп коет. Ошондой да. Ошол өзгөчөлүктөрдү өзүнчө бир подразделение кылып жаздым. Анан кийин экинчиси болсо, мисалы үчүн жума боюнча бир жумада канча күн болсо ошого карап коюлгандар бар. Дүйшөңкул, дүйшөгүл, шейшебек, шаршембек, бейшембек, жумабай, жумагүл, туурабы? Ишен, ошого карап дагы өзүнчө подразделение кылып койдум. Андан кийин эпостордон келген аттар бар. Сыргак, Чубак, Манас, Семетей деп эпостон келген аттарды өзүнчө койдум. Эпоско кызыкчулар деле бар да, ошондой аттарды. Андан сырткары араптан келген аттарды койдум, өзүнчө бөлүп койдум. Абдурахман, Мухаммед, же болбосо Абдулла депчи, ал такыр башка. Өзүнчө подразделение кылып койдум да. Бул ар бир кээ бир үй бүлө араб же Курандагы аттарды койгусу келип калат. Ошол жерде жазылып турат. Кээ бири дастандарды, кээ бири белгилүү инсандарды коюшу мүмкүн. Анан эме гүлдөр боюнча да, жылдыздар боюнча дагы өзүнчө бөлүп койдум да. Жылдыз, ай, гүл, туурабы? Марспек, көрдүңүзбү? Бүт планета боюнча да коюлган аттар бар да. Андан сырткары гүл жаз гүл, гүлмира, миргүл. Көрдүңүзбү? Бир эле ат мындай койсо да мындай келе берет. Ошолорун өзүнчө тизип чыктым да, Азыр 20 мүнөттөн ашык сүйлөшүп отурдук. Сиз ар кайсы тармакта ийгиликтерди жаратыпсыз. Азыр жашыңыз өзүңүз айттыңыз 60-тан ашып калды деп. Дагы деле өзүңүздү таппай жүрөсүзбү? Орустар айткан жакшы макал бар. Век живи, век учись.
А бул орустар Курандан алган. Куранда айтат: өмүр бою изден, өмүр бою оку. Өмүр бою изденүү керек. Өмүр бою окуу керек да. Оку жана оку деп Владимир Ильич Ленин деле ошол Курандагы эмеден алган да. Баягы Үңкүргө барганда, Мухаммед алейхиссалам пайгамбарыбыз барганда катты тааныган эмес да. Жабырейил келет да айтат да: оку деп. Билбейм десе да оку деп 3 жолу айтканда, ошол келип көрдүңүзбү? Ошону Владимир Ильич Ленин алып оку жана оку деп койгон. Бардык нерсе, илим барбы, ушунчалык бардыгы ошо Куранда камтылган да. Бул жер сизге кайсы тармак жакын экен? Кинобу, медицинабы, адабиятпы, поэзиябы, лирикабы? Мага бардыгы эле бирдей сезилет. Себеби мен врачтык кесибимди татыктуу иштеп, эмгек эргүүгө чыктым. Туурабы? Пенсия деп коет. Пенсияга чыктым. Өзүмдүн милдетимди толук аткарып, анан чыктым. Врачтык кесибимди врач болуп иштеп, элге колумдан келишинче жардамды берип, ден соолугуна жардам берип, туурабы? А поэзия, мен отура калып ыр жазбайм да. Мага келсе жазам да. Ыр жазуу бул кыйын нерсе, жаза эле бер эгерде колдон келсе. А бирок ойлобогон ыр болот деп ойтоону уйукаштырып жаза берсе дейт, туурабы? Анан дагы бир көбүнчө мага отуруп атай жазсаң келбейт да. Төшөккө барып жатканда укпайын дегенде келет да. Бирок бунун маанисин көпчүлүк башкача түшүнүп алыптыр. Ыр жазам деп түнү бою кыйналдым, бирок менден төрөлбөдү ырларым. Колду шилтеп барып жазсам төшөккө жаткан тура мени күтүп шейшепте десемчи. А мага ыр келип жатпай, алар такыр башкача ойлоп атты. Туурабы? Атай отурсаң чыкпайт да, ыр жазам деп. Түнү бою кыйналдым, бирок менден төрөлбөдү ырларым. Колду шилтеп барып жазсам төшөккө жаткан тура мени күтүп шейшепте депчи. Ошондо чыга келет, анан тура калып жазып каласың. Жазып коесуз. Жазып коесуң. Анан тилекке каршы бизде айрыкча жанагы чыгыш өлкөлөрүндө деп коелу. Жана жашы келүүдөн ашкандан кийин менин жашоодогу ушу коордум бүттү. Мен эми тияка даярдана берейин деген ойлор бар эмеспи? Сиз кандай пикир билдире элеңиз? Ушундай ата-энелерибиз бар, агаларыбыз бар, эжелерибиз бар дегендей. Мен айтат элем, кайрылат элем ошол өзүмдүн курактан, улгайган курактар, келечектеги жаштарга делечи. Бул жаш курагы 3кө бөлүнөт. Биринчи бул цифра. Бул деген паспортко жазылат. Самолетко учсаң, же бир жерге барсаң, же бир пенсия алсаң, же башка нерседе сен көрөт. Цифра. 50 жаштасыңбы, 60 жаштасыңбы, туурабы? Экинчи бул адамдын өңүнөн, түсүнөн. Биологический. Бирөө өтө оор жумушта иштесе 40 жашта деле 60 жаштай көрүнүп калат. Туурабы? Бирөө 50 жашта болсо деле 35-40 жаштагыдай көрүнөт. А үчүнчү возраст бул чисто психологический возраст, бул деген өтө маанилүү возраст. Бул деген сен кебирлер бар, аксакалдар 60-70 жаштагылар, 25-30 жаштагы жаш жигиттей болуп сүйлөйт, эзилип. Туурабы? 20-25 жаштагылар, 30 жаштагы жигиттер бар, акылман, 60-70 жаштагыдай ушунчалык керемет сүйлөйт да, туурабы? Эң важный возраст ушул. Анан эч убакта мен цифраны карабаш керек. Цифра бул жөн эле цифра. Сен качан туулгансың, канчанчы жыл туулгансың, ошол эле. Дайыма эргүү менен, дайыма сүйүү менен, дайыма мындай алаксуу менен, жумуш менен жашаш керек да. Кандайдыр бир эме менен. Кыймылдап туруш керек. Кыймылдап туруш керек. Бул чек жок. Айтат го, өмүрдү бир гана Алла билет канча жаш берген. Атак биз мен жашым келип калыптыр деле колду таштап коюп турган болбойт да. Мүмкүн 50 жаш, 60 жашта, 70 жашта ушунчалык талант келгендер бар да, билесиз да. Туурабы? Чыгармачылыктан, кайсы жактан болбосун. Агай чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат.